Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө бокс жана кикбокс боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиондугун багындырган биздин кыргыз эл сыймыгы болгон Бегеназ Султанбаев тууралуу сиздерге баяндамакчыбыз. Эфирден алыстабаңыздар. Бегеназ, биздин телекөрүүчүлөргө айтып кетсеңиз, сиз алгачкы машыгууну эмнеден баштайсыз? Ушу спортту эрте менен баштагандан тартып? Баштаганда биз биринчи болдум. Подготовительный этап, балдар келет, машыгууга даярдык көрөбүз, разминкаларды жасап, андан биринчи машыгуу чурко 10-15 мүнөт убакыттын ичинде жүгүрөбүз. Андан келип основной этап, шерик менен туруп, вольный бойлорду, условный вольный бой отработкаларды аткарабыз. Акырында заключительный этап гимнастикалар менен бүтүрөбүз машыгууну. Бул колуңуздагы шаймандар эмнеге пайда? Бул шайман салмагы 1 килограммдык гантель. Бунун аркыл салмагы бар 1,5-2-3 чейин. Бул менен балдардын ударын өстүрөбүз жана техникасын чыгарабыз гантель менен. Дагы кандай ыкмаларды колдоносуздар ушул кикбокс, боксту мындай жакшы өрчүтүш үчүн? Ыкмалар аябай көп. Балдарды кичинекей кезинен чоң деңгээлге чыгарыш үчүн аябай көп убакыт талап кылат, мээнетти. Балдардан дагы өтө шык талант керек. Аракет кылып, спаррингтер бар, вольный бойлор, сборлор, выезддер, мелдештер. Ошентип балдар опыт алып, тажрыйба алып өсүшөт. Бегеназ жөнүндө айткым келсем, ал жаш кезинен баштап өзү спорт менен машыгып, жөн эле машыкпастан спортто өтө чоң бийиктерди багындырып келди. Кыргыз Республикасынын спорттун чебери намына жетти. Спортту аяктагандан кийин машыктыруучу болуп, Ош шаардык бокс жана оор атлетика спорт мектебинде үзүлүү эмгектенип келе жатат. Бегеназдын адамдык сапаттарын айткым келет. Ал жашоодо дагы, спортто дагы өтө жөнөкөй. Ар бир бала менен өзүнчө жеке тил табыша билет. Ошол эле мезгилде бирге иштеген жанагы коллективинде кадыр баркка ээ, анан өзүнүн иш билгичтиги менен, ишке болгон дилгирлиги менен, аракети менен, ошондой эле өзүн эч качан мына жогору сезип, жогору менмин деген жанагы касиеттер жок да. Жөнөкөйлүүлүк, өзү билбеген суроолорду башка билген адамдардан сурап билүү, ошол эле мезгилде өзүнүн кемчиликтерин, өзүнүн жакшы жактарын баалап, таразага салып, жакшы баа берип, начар жактарына көп иштеген инсандардын бири катары мен сезе билемин. Ошо спортко келгенден бери эмне таптыңыз? Мындай жашооңузда өзгөрүү болдубу бир аз? Спортко келип мен биринчиден ден соолугум чын болду. Дүйнөнү кыдырдым, эл араладым жана ошондой эле Кыргызстандын патриотторун тарбиялоодамын. Ушул машыктыруучу болуп да эмгектенип жатсыз. Бул машыктыруучулук менен жеке спортсмендин айырмасы эмнеде? Өзүнүн кандай кыйынчылыктары бар? Кыйынчылык өтө эле чоң. Жеке спортсмен бул машыгасын, өзүң салмагын кармайсың, барып мелдешке катышасың. Машыктыруучу болуп өтө кыйын. Бул бир үй бүлөнүн атасы сыяктуу. Колуңда 20-30-40 адам болуп, ар бирин карап турасың, ар биринин кыялы ар кыл, ар биринин өзүнчө подход түзөсүң. Мисалы, кээ-бирки баланы урушсаң ал рингде аябай жакшы иштеп берет. Кээ-бирки баланы мактасаң иштейт. Ошентип, биринчиден балдардын психологиясын билебиз, андан кийин ошого карап подход түзөбүз балдарга. Демек, жоопкерчилик чоң. Жоопкерчилик аябай чоң. Үй бүлөнүн атасында эле жоопкерчилик бар, бир үй бүлөнүн. Ушул жерде мисалы бир 20-30 бала келсе дагы арасынан айрымдар өзгөчөлөнүп турат да. Ооба. Бирок ошол өзгөчөлөнгөн балдарга мамлекет тарабынан жардам болбой калган учурларда кандай жолдорду колдоносуздар? Эми баланы чыгарыш керек да. Туура айтасыздар. Көчөт өсүш үчүн суу керек да, спортсмен өсүш үчүн спонсор керек. Ошондой эле бизде балдар көп, каражат жагынан кичине кыйналгандыктан чет жакка чыкпай калат. Мамлекет эле кыйын бөлөт, бирок ал жетишерлик эмес. Ошондой балдарды биз өстүрүш үчүн спонсорлорду издештирген аракет кылабыз.
көңүл бөлүнүп мамлекет тарабынан? Мамлекет тарабынан бөлүнөт. Сборный командаларга, республикалык мелдештерге тыйын акча бөлүнүп берилет. Бирок мындай кээ бирки дүйнөлүк чемпионат, Азияларга спонсорлордун жардамы менен барабыз. Султанбаев Беканас Шабидинович 1985-жылы 28-июлда Ош шаарына караштуу Манасата кичи районунда жарык дүйнөгө келген. 1992-жылы номер 38 Барпы Алыкулов атындагы мектептин босогусун аттап, ал жерде 9-класска чейин окуган. 10-11-классты 16 кесиптик лицейден бүтүргөн. Лицейди ийгиликтүү аяктаган каарманыбыз ошол эле жылы Ош гуманитардык институтунун дене тарбия адистигине тапшырып, аталган окуу жайды жогорку жетишкендик менен аяктайт. Спорт жаатында алектенип келе жаткан 21 жылдын жүзү болуптур. Ал арада көптөгөн жеңиштерди багындырып, Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болууга жетишкен. Учурда көптөгөн жаштарга өзүнүн алган билимин жана тажрыйбасын спортко кызыккан жаштарга арнап келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Беканас Султанбаев агайыбыздан ушул бокстун же болбосо кикбокстун ыкмаларынан үйрөнүп кетсек, кандай ыкмаларды көргөзүп бересиз бизге? Мисалы, атаңдашың сага капталдан уруп жатат, капталдан сок, сен нырок кыласың, өтүп туруп, ушул жерден ачылды мына. Боор жагы, бооруна урасың, же болбосо бул жерден эгине, челюстке согосуң. Ошол удар сол кол менен кетти. Оң жакка өтөсүң, оң кол менен бөйрөгүнө же сол кол, опа, челюстке тийди. Соперник жыгылды. Бул эң негизги ыкмалардын бири да? Негизги ыкмалардын бири бул дагы. Дагы кандай мындай ушу бокска ылайыктуу эң негизги мындай ыкмалардын бири кайсы дагы көргөзүп берсеңиз? Ударлар аябай көп. Мисал жөнөкөйлүү удар, мен атаңдашым сенсиң турдум, сол колду түз урду. Ушул жерде мен 4-5 нерсе кылсам болот. Биринчиси ичиңе встречный урсам болот. Экинчисинен сени кесип соксом болот. Үчүнчүсүнөн өтүп туруп бөйрөккө урсам болот. Төртүнчүсү жөн защита кылып койсом болот. Ушул жерде дагы бир суроо да, мисалы азыркы учурда эрежесиз эр уруш аябай мындай популярный болуп атат да, мындай элге сиңип кетип атат. Ушул эрежесиз эр урушка түшкөнгө жакшы жардам береби кикбокс менен же болбосо бокс менен алектенген спортчунун машыгуусу? Эрежесиз эр уруш, конечно, мисалы эрежесиз эр урушта кол иштейт. Кол жана бут жана колдун дагы аябай. Мисалы ударың аябай күчтүү болсо, жакшы коюлган болсо, бир удар менен эле сопернигин эсин оодара койсоң болот. Жеңишке жетсең болот. Демек, пайдасы зор да? Пайдасы аябай чоң. Дагы кандай ыкмалар бар? Мисалы сол колду урдуң, оба, денең тартып койду. Өзүңө параң удары абада калып калды, ал алды. Алгандан колду тарткан ушул жерден 3 удар менен жооп берсең болот. Болбосо оң колду урду, уклон кылдың ушул жерден боорго соксоң болот. Аябай ыкмалар көп. Азыркы учурда шаарыбызда жаштардын кызыгуусу кандай болуп атат ушу бокска? Шаарыбызда азыр Кудайга шүгүр мына бокска деги эле бардык спортко кызыгуу жакшы. Мындан бир 15 жыл мурун салыштырмалуу азыр мамлекет тарабынан да кичине болсо да спортко баягындай жакшы көңүл бурулуп жатат жана жакшы ийгиликтерге жетип атышат балдарыбыз. Ошондой эле айрыкча мына бокска кызыгуу. Мына көрүп атасыңар биздин залда балдар толтура. Бул демек бул бокска кызыгуу аябай жакшы балдарда. Эгер оор келбесе жооп берип койсоңуз, учурда Кыргызстандан мына айталык Кличко, Тайсон, Ленокс Луистей атактуу боксерлор эмнегелер чыкпай атат да? Бунун себеби эмнеде? Эми любительский бокс менен профессионал бокстун айырмасы аябай чоң. Профессионал бокста шоу бул, акчалар коюлат. А бул любительский бокста бул жерде мамлекеттин байрагын көтөрүп жүрөсүң. Жана жакшы чыгып келе атат бизде бокс аябай жакшы өсүп. Мисалы 10 жыл мурунга караганда азыркы балдардын уровени аябай жакшы. Бизде Азиянын чемпиондору чыгып атат. Чоңдор арасында, жаштар арасында, өспүрүмдөр арасында дүйнөдөгү чемпионаттарда призер болгон балдар чыгып атат. Бул деген бокстун кыйла-кыйла алдыга жылып өсүп келатканын билдирет. Беканас экөөбүз мектеп кезинен бери эле чогуу келе атабыз, дос болуп. Аябай өжөр бала болчу кичинесинде эле. 3-4 классынан баштагам спортту. Бул досум
мектепте окууну эмес, спорту тандаган да бул жашоодочу. Мына акыбет кайтып, Кудайга шүгүр, көптөгөн алдыңкы жетишкендерге жетишип келатат. Спортсмен катары деле мындай абдан алдыңкы ийгиликтерге жетишип келген. Тренер катары Кудайга шүгүр биздин ой максаттарды орундатып келатат да. Абдан таланттуу бала. Бокс тууралуу айта турган болсок, бул спорттун түрү атайын колкаттын негизинде бири-бирин кол менен гана уруу менен чектелет. Башка спорттун түрү сыяктуу эле калыстын көзөмөлүндө болуп, 12 раундга чейин мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде каршылашын сокку менен ээсине аударган болсо, калыс 10 секундага чейин эсептейт. Ошол айтылган убакытта жыгылган адам тура албаса, нокаут же жатык тил менен айтканда эсин жоготуу болуп саналат. Ал эми бир жеринен жаракат алып, бирок дарыгерлердин уруксаты берилсе, беттеш улана берет. Эгер уруксат берилбесе, анда техникалык нокаут менен беттеште каршылашына туруп коет. Экөө тең жаракат да албаса, же болбосо бири-бирине сокку таамай тийбеген болсо, анда калыстын чечими менен кимисинде упай көп болсо, ошол мушкер утушка ээ боло алат. Бокс биздин заманга чейин 688-жылдары Грецияда пайда болгон деген так эмес маалыматтар бар. Олимпиадага кошулуп келген бокс 18-кылымдын башында Англияда популярдуулукка ээ боло баштап, учурда эң көрүмдүү жана эффективдүү спорттун тармагы болуп эсептелинет. Бегеназ мырза, айтсаңыз, сиздин жеке жашооңузга кайтсак да, учурда спорттон сырткары эмне менен алек болосуз? Так, спорттон сырткары эчтеке менен деле алек эмеспиз. Только ошол залда элебиз. Сааттан кечке балдардын маштыруу менен алектенип жатабыз. Мисалы, жашоодо ар кандай нерсе болот да. Бир гана спорт менен алек болсоңуз, үй бүлөңүз тарабынан мындай каршылык болбойбу сизге? Мындай нараазычылыктар болбойбу? Жок, каршылык болбойт. Кайрадан ата-энем жана жубайым колдошот мени. Себеби бул өтө баягындай жоопкерчиликтүү иш, машыктыруучу болуп, Кыргызстандын байрагын көтөрүп, башка өлкөлөргө Кыргызстанды таанытуу биз үчүн чоң сыймык. Эми жашымда мен айтсам ушундай тырыштак эле, спортко кызыгат эле. Эми ол убактарда тартыш болгон да, 90 канчанчы жылдары. Ошого карабай барам апа деп бизди эме кылып, ошо тренировкасына барат эле, анан мелдештерге барат эле. Бунун Тагай деген агай болгон, өтө жакшы агай болгон. Ошолар кичине колдоо эме кылып дегенде, анан биз колдоп ошентип спортсмен болуп кетти балабыз. Бир жагынан өзүнүн коопсуздугун да ойлойт экенсиң, ата-эне болгондон кийинчи. Анан бала кызыгып турса биз эмне дейт элек, анан кийин каршы болбойбуз да. Нар жагынан жүрөгүнөн ушундай спортко кызыгып атса биз каршы болгон жокпуз. Эми көрүп атасыңар, мындай кылмыштуулук болуп атат, иш жоктугуна байланыштуу ар нерсеге жаш өспүрүмдөр кабылып атат. Ошого балабыз мынтип жүргөнүнө биз эме кылабыз, кубанабыз. Анан анча мындай бош жүргөн балдарды спортко тартып, Кыргызстан желегин желбиретип атат да. Сиздин окуучуларыңыз бир дүйнөлүк деңгээлдеги же болбосо Азиядан чемпиондукту багындарганда сизде кандай сезимдер болот? Машыктыруучу катары. Эми ал сезимди айтып берүү аябай кыйын. Мени мисалы Зыйхан эрте жазда талаага чыкты. Эге турган эгип туруп, өзүндө мол күчүн жыйнады. Кандай кубанат. Бизде дагы ошондой сезим болот. Баланы даярдайсың, даярдап туруп, андан кийин чоң жеңишке жетишкенде кубануу сезим сөз менен айтып беребиз, аябай толкундонуу болот. Негизинен канча чемпион чыгардыңыз ошол машыктыруучу болуп эмгектенгенден тартып? Кыргызстан чемпиондорунан жаштар, өспүрүмдөр арасында 10го жакын чемпиондор даярдалып чыкты. Жана ошондой эле көптөгөн эл аралык мелдештердин чемпиондорун даярдап чыктым. Алдыда дагы спорт жаатында кандай максаттарыңыз бар? Алдыда келечек муунду жакшы сергек, жакшы спортко үндө, сергек жашоого тарбиялоо, үгүттөө жана ошондой эле машыккан окуучуларыбыз деги эле бүт жалпы Кыргызстандын байрагы олимпиадаларда көтөрүлсө деген ниетте иштеп жатабыз. Бегеназ мырза, сизге чоң рахмат биз менен маек куруп бергениңизге.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Элтер каналы дал мына ушундай Бегеназ мырза сыяктуу спортсмендерге ар дайым эшиги ачык. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыгат. Эфирден жолугушканча.